Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah Ta'alaga maqtovlar bolsun. Jana Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar bolsun. Allah Ta'ala'nın bergen tavfiqler men ne'matlar men alhamdulillah bugün uşul jerde özübüzdün bir tuğanыбыздын валимасында жыйнап отурабыз. Албетте бул дагы бир сүннөткө амал кылуу эсептелет. Биз мусулмандар кандайгы олтуруш болбосун жараткан Раббыбызга шүгүрлөрдү айтып, мактоолорду айтып, алхамдулилlah Аллах Таала ушул күнү, ушул саатта, ушул жерге рызкыбызды жазып койгон экен. Мына ушул жерде биригип ыймандашып отурабыз. Бул да Аллах Тааланын берген чоң неаматы. Ушундай отурушта албетте бир жакшы сөздөрдү айтып, ыймандашып кетпесек, албетте бул жакшы эмес да. Баарыбыздын көйгөйүбүз, баарыбыздын маселебиз окшош эле да. Бардыгыбыз ушул дүйнө маселеси менен жана башка маселелер менен фитналанып, ыйманыбыздын баягы алсыраган себеби да ошол нерседен болуп атат да. Ошондуктан бүгүн биз иншалла нафсыны тазалоо жана жүрөктү дарылоо туурасында кыскача иншалла сабак алабыз. Адамдын нафсысы бар. Баарыңыздар билесиздер. Ошол нафсы таза болмоюнча, ошо нафсыны тазаламайынча адам туура болбойт да. Жана ошондой эле адамда жүрөк бар, ошол жүрөк тазаланмайынча, таза болмоюнча анын денеси дагы жакшы амалдарды кылбайт да. Ошондуктан сөзсүз түрдө мусулмандын нафсысы дагы, жүрөгү дагы таза болуш керек. Аллах Таала Аш-Шамс сүрөсүнүн 9-10 аятында мынтип айтат. Кад афлаха мен заккаха дейт. Кайсыл бир адам дейт, өзүнүн нафсысын тазалай турган болгон болсо, мына ошол адам ийгиликке жетет, бактылуу болот, кутулат дейт да. Ар бир мусулман өзүнүн нафсысын тазалаш керек экен да. Нафсысы ширкке же бидатка жана башка күнөөлөр менен ушундай бир нажас нерселерге, күнөө нерселерге баткан болгон болсо, албетте ал адамдын абалы ахирет күнү аябай оор болот да. Ал эми кайсыл бир адам өзүнүн нафсысын тазалаган болгон болсо, Куран менен, сүннөт менен, иншалла Аллах Таала ушул Кураны Каримде, ушул аятта айткандай, ал ахиретте иншалла бактылуу болот, ийгиликтерге жетет да. Ал эми аяттын уландысында вакад хаба мен дассаха дейт. Ал эми кайсыл бир адам өзүнүн нафсысын күнөөгө батырып кирдеткен болгон болсо, мына ошол адам кор болот дейт да. Ошол адам бактысыз болот дейт да. Албетте нафсыны жогоруда айтылганда биз ширк менен, бидаттар менен, күнөөлөр менен жана ар кандай нерселер менен өз колубуз менен кирдетет экенбиз да. Ошондуктан ар бир мусулман өзүнүн нафсысына аябай көңүл буруш керек. Эртең сен Аллахтын астында тик туруп баарынан сураласың. Эгер бул дүйнөдө сен нафсыңа көңүл бурбасаң, өзүңдүн жүрөгүңө көңүл бурбасаң, сен үчүн башка адам көңүл бурбайт да. Ошондуктан ар бир адам ушул нерселерге аябай көңүл буруш керек. Алымдар айтышат, адамдын нафсысы 3 түрлүү дейт. Биринчи нафсынын түрү нафсыл мутмаинна, тынчтыкта болгон, саламатта болгон адамдын нафсысы да. Аллах Таала Ар-Рад сүрөсүнүн 28 аяттарында мынтип айтат. Аллазина аману ва татмаинну кулубухум бизикрилла ала бизикрилла татмаиннул кулуб дейт. Аллаха ыйман келтирип, жана жүрөктөрдү Аллах Таала эскерүү менен тынчтангандар дейт. Ала бизикрилла татмаиннул кулуб. Аллах Тааланын эскерүү менен жүрөктөр тынчтанбайбы дейт да. Бул аятта Аллах Таала өзүн эскерүү менен момундун жүрөгү тынчтык табарын айткан да. Ошондуктан алымдар нафсыны 3кө бөлгөн да. Биринчи нафсал Аллаха ыйман келтирген. Аллах Таалага тавхидти бекем кармаган, сүннөттө болгон, жана күнөөлөрдөн алыс болгон
nafsı. Mına ошол nafsı bul dünyada da ahiretте de тынчтык табат да. Эч кандай кыйналбайт. Кайсыл бир адамдын жүрөгү ушул Аллаха ыйман келтириши менен, тавхид менен, сүннөт менен жана күнөөлөрдөн алыс болуп, жакшы амалда жүргөн болгон болсо, анын жүрөгү иншалла бул дүйнө ахиретте тынчтык табат. Мына ушул биринчи nafsının türü. Allah Teala başka ayette ya ayyatuhan nafsul mutmainna, o tınçlıkta olan nafsı deydi. Sen Rabbin senden razı olan avalda, jana sen Rabbingan razı olan avalda Rabbingan kaytkın deydi. Bul kaçan? Bul adamdın canı alınıp atkan kezde oşonda nafsı aytılат da. Kanday nafsıga? Mutmainna, тынчтыкта болгон, саламатта болгон, ыйман ээси болгон nafsыга айтылат да. O тынчтыкта болгон nafсы сенин Раббың разы болгон абалда, жана сен Раббыңан разы болгон абалда Раббыңа кайт дейт да. Анан ал хадисте келген сыяктуу адамдын денесинен жашынакай чыгат дагы Раббысына айтат да. Аяттын уландысында фадхули фи ибади, жана сен менин солих кулдарымдын катарына кирген кошулгун дейт да. Караңыздар. Менин солих кулдарымдын катарына кошулгун, киргин дейт. Вадхулу жаннати, жана менин жаннатыма киргин дейт да. Кайсы бир адамдын nafsısı таза болгон болсо, мына бул дүйнөдөн өтүп атканда, мына ушундай нерселер менен кубанычтуу кабалга жетет да. Ал эми экинчи nafsынын түрү nafsul lawama. Бул экинчи nafsынын түрү адамды баягы жогорку даражадан төмөнүрөөк да. Адам күнөө кылганда, күнөө кылган ээсин жемелейт да. Жемелей турган nafсы бул. Адам бир ширк кылса, же болсо бир күнөө кылса, кичинекей ширк, же болсо бир башка бир нерселерди кылган болсо, Куран менен сүннөткө каршы нерсени, анын nafсысы аны кайтарып жемелеп турат да. Эмне үчүн мындай кылдың? Бул нерсе туура эмес деп жемелеп турат да. Ушундай nafсы. Мүмкүн Аллах Таала буйруган намаздарды кечиктириши мүмкүн. Жамаатка барбашы мүмкүн. Ошол учурда nafсысы аябай жогорку деңгээлде болбосо дагы эмне деп турат? Сен намазга барган жоксуң. Жамааттан калдың. Сен мындай күнөө кылдың, тигинде күнөө кылып nafсыны жемелеп турат да. Бул мусулманда да, момунда ыйманы төмөн. Ушундай эмне алсыз. Кээ бир учурларда күнөөгө түшкөн учурда, же болсо Аллах Таала буйруган важиптерди кечиктирип же таштаган учурда, мына ошол учурда аны эмне nafсы жемелейт аны. Эмне үчүн мындай кылдың деп. Ошол nafсынын экинчи түрү. Биздин көпчүлүгүбүз ушулдай нерсени баарыбыз сезе билебиз да. Сезебиз. Кээде чындап эле карасаң, nafсың сени жемелеп кылган ишиң туура эмес экенин сага эмне билдирип турат да. Аллах Таала Куранда «Вала уқсиму бин нафсил лаввама» дейт. Күнөө үчүн өз ээсин жемелей турган nafсы менен антышем дейт да. Аллах Таала. Караңыздар, Аллах Таала ушундай nafсы менен антышып атат да. Өзүнүн күнөө үчүн өзүнүн ээсин жемелей турган nafсы менен антышем дейт Аллах Таала. Бул nafсы алхамдулилла жакшы да. Эгер сенин nafсың Аллах Таалага каршы бир күнөө кылганда сени жемелей турган болгон болсо, Аллаху акбар, бул жакшы, бирок мындан да жакшысы бар да. Бул деңгээлде болбош керек. Адам өсүш керек, бирок бул ыймандын бар экени, тавхиддин бар экенин белгиси да. Абдурахман Саади рахимахулла ушул аяттын тафсилен биринде айтат. Адамдын nafсысы дейт, бул дүйнөдө өзүнүн ээсин күнөө кылганда жемелеп турат дейт да. Эмне үчүн мындай кылдың, эмне үчүн тигиндей кылып жемелеп турат дейт да. Ал эми бул дүйнөдөн жаны чыгып, бул дүйнө өткөндөн кийин бардык nafсылар өзүнүн ээсин жемелейт дейт да. Бардык nafсылар. Ал жакшы nafсы болобу, жаман nafсы болобу, өзүнүн ээсин жемелейт. Себеби эмне? Болду.
анын бара турган жайы же жаннат же болбосо тозок да. Тозок болгондон кийин ал жаман нафсы болсо дагы өзүнүн ээсин жемелейт да. Себеби эмне? Бара турган жер кандай болуп атат? Жакшы эмес болуп атат да. Ошондон урматтуу туугандар, өзүбүздүн нафсыбызга өтө катуу көңүл буруш керек. Үчүнчү нафсы наммарат бису. Күнөөгө буйруй турган, жамандыкка буйруй турган нафсы да. Ширкке буйрушу мүмкүн. Бидаатка, жана чоң күнөөлөргө, жана башка кандай гана күнөөнүн түрү болбосун, мына ушундай күнөөлөргө буйруй турган нафсы да. Мындай нафсы ээси, Аллах сактасын, бул дүйнө ахиретте Аллах Тааладан дуа кылып, тооба кылып, тазаланбай турган болгон болсо, ошол абалда бузулган, кир болгон абалда өтө турган болгон болсо, анын акыбети жаман болот, тозок болот да. Ошондуктан ар бирибиз ушул нафсыны тазартуу менен жана кандай жол менен тазаланат, кандай нерселер менен илаж кылып дарыланат, ушул нерсеге аябай көңүл буруш керек. Аллах Таала Юсуф сүрөсүнүн 53 аятында мынтип айтат да. Ома убару нафси. Бул Аллах Таала башка бирөөнүн айткан нерсесин алып келип атат да. Мен өзүмдүн нафсымды таза деп актабаймын дейт да. Караңыздар. Инна нафса ламмарат бису. Расында, чындыгында адамдын нафсысы адамды өзүн ээсин жамандыкка буйруйт дейт да. Эгер нафсың жанантип бузулган болгон болсо, ал сөзсүз түрдө өзүн ээсин жамандыкка буйруйт. Ошондуктан нафсыны тазалатыш керек. Илаж кылып дарылаш керек. Ал эми кайсыл адам ушу нафсына көңүл бурбай, бузулганын үстүнө бузуп кете бере турган болгон болсо, анын ахирети жаман болот. Аяттын уландысында илля ма рахима рабби, бир гана Аллах Таала ырайым кылган нафсылар гана ошол жамандыкка буйруудан саламатта калат дейт. Нафсы жамандыкка буйруйт. Бирок Аллах Таала кайсы нафсыны ошол жамандыкка буйруудан сактаган болгон болсо, коргоп койгон болгон болсо, анын нафсынын ээси саламатта калат да. Ошондуктан дайым Аллах Таалага дуа кылыш керек. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисте эмне дейт? Аллахым, мени өзүмө көз ирмеликтагы, көз ирмей турган убакытка да таштап койбогон дейт да. Эмне үчүн? Себеби өзүнүн нафсына таштап кое турган болгон болсо, Аллах Тааланын колдоосун жок же коргоосу кыла турган болгон болсо, мүмкүн эмес бул нерсе. Ар дайым кандай убакыт болбосун, кайсыл жерде болбоюк, Аллах Тааланын мээримине, кечиримине, жардамына, тавфикине биз муктажбыз, урматтуу туугандар. Өтө муктажбыз. Ошон үчүн ушул дуаны дайыма айтып жүрүш керек. Аллах Таала бизге Куранда айткандай, чыныгы мындай мутмаинна болгон нафсынын даражасына жетишти Аллах Таала баарыбызга насип кылган болсун. Андан кийин жүрөк маселеси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Нуман ибн Башир радияллаху анху хадисте эмне дейт? Ала ва инна фил жасад мудгатан, денеде бир кесимет бар эмеспи? Ошол кесимет таза болгон болсо, дене да таза болот. Ошол кесимет бузулган болгон болсо, дене да бузулат дейт да. Ала ва хиял калб дейт да. Ал жүрөк эмес дейт да. Ошол жүрөк биздин падышабыз. Бизди башкарып турган ошол жүрөгүбүз. Ушул жүрөгүбүзгө дагы аябай көңүл буруш керек. Себеби дененин кожоюну мына ушул жүрөк. Эми алымдар айтышат. Жүрөк дагы үчкө бөлүнөт дейт. Калбун салим. Ушундай эмне саламатта болгон, таза болгон жүрөк да. Таза болгон жүрөк. Ал кандай жүрөк? Ал Раббысына ибадат кылып, туура жолдо болгон жүрөк да. Кимде ким ушул жүрөк менен Аллах Таалага кыямат күнү жолуга турган болгон болсо, мына ушул жүрөк кутулат. Аллах Таала Аш-Шуара сүрөсүнүн 88 аяттарында мынтип айтат.
Yevme la yenfe'u malu ve lebanun deydi. Kıyamet günü deydi. Adamdın jinagan mal mülkü dağı jana bala çakası da payda berбейт deydi. İlla men atallaha bi kalbin salim deydi. Kimde kim Allah Taalaga salamatta bolgan taza жүрөк менен келсе гана мына ушул кутулат дейди. Ошон үчүн сиз өзүңүзгө суроо бериңиз. Сиздин жүрөгүңүз ушул аяттагы айтылган дайбы же жокпу? Баарынан саламаттабы? Саламатта деген бул жерде алымдар ширк деп айтат. Бидатта деп айтат. Жана күнөөлөр деп айтат. Албетте чоң ширктен алхамдулилла биз саламаттабыз. Бирок кээ бир учурларда кээ бир адамдар кичинекей чиркке чыгып калышы мүмкүн. Бидатты, сүннөттү жакшы билбегендер бидатка түшүп калышы мүмкүн. Күнөө маселесин биз айтпай эле коелу. Азыр ушундай нерселер пайда болду. Ушул алыска барбай эле коелу, чөнтөк телефону бизди курута турган болду да. Чындыгында ошол нерсени кармансаң, музыка, жылаңач аял, сен жылаңач аялды көрүш үчүн сен көчөгө чыгыш, же жай келиш, жаз келиш шарт эмес. Мурун мындай телефон жок учурда бузулгандар аялдын денесин көрүштү каалагандар алар жазды, жайды күткөн да. Бирок азыр жаздын дагы, жайдын дагы кыш менен айырмасы жок. Чөнтөк телефон ачсаң, сен кааласаң да, каалабасаң дагы бир күндө бир жолу көрсөң, сенин жүрөгүңдө бир нукта деп коет, бир так, кара так пайда болот экен да. Сен бир күндө 100 жолу көрсөң, сенин жүрөгүңдө 100 жолу так пайда болот да. Сен бир жакшы ак нукта, ак так пайда боло тургандай кандай амалдарды кылып атасың? Сен эмне үчүн ыйманың көтөрүлбөй атат? Senin emne üçün kılgan namazlarında huşu yok, rahat yok. Gözünün jaştı kançalı hareket kılıp çıkarayın deysin. Namazda rahatlı bir tabayın deysin. Hiç kaçan taba albaysın. Emne üçün? Sen gününü 100 joludan uyattı nerseni görgөн bolgon bolsoң, sen cumasına, ayına kança degen uyattı nerseni gördün. Anın bardығы senin жүрөгүңдү buzуп атат. Senin nafsыңды buzуп атат. Nafsı menen жүрөк buzulsa, аны эмне кылып дарылайсың? Sen эмне нерсе buzуп атканды билбейсиң, жана buzулуп аткан нерсени кантип дарылаш, тазалаштын жолун да билбейсиң. Анан менин акыр күндөрү намаздарым жакшы болбой калды деп бирөөгө даттанасың. Sen билесиң өзүң абдан жакшы билесиң күнөө кылып атканыңды. Bunu hiç kim kaytara alбаса керек. Ошон урматтуу туугандар, кайсыл нерсе телефон колдонуш важип эмес. Турабы? Азыркы чоң телефондорду көтөрүш важип эмес. Sen байланыш керек болгонбу сөз түрдө кичинекей телефон менен байланышсаң болот. Же болбосо чоң телефон алсаң дагы анча-мынча ушундай бир жамандык алып бара турган программаларды өчүрүп коюш колдон келет, алхамдулилла. Бирок sen күнөөнүн ташташ эмне өкүмү? Важип. Күнөө кылуу бул харам. Күнөөгө алып бара турган эшиктерди жабыш баарыбызга важип. Важип. Ошондуктан биринчи жүрөктүн түрү эмне экен? Саламатта болгон жүрөк. Ал жүрөк Аллахты сүйгөн. Аллах Таала эмнени сүйгөн болсо, ошону сүйгөн. Аллах Таала эмнени жек көргөн болсо, ошол нерсени жек көргөн. Аллах Таала эмнеден кайтарган болсо, ал жүрөк ошол нерседен ээсин кайтарат, денесин кайтарат. Эмне нерсени Аллах Таала буйруган болгон болсо, ошол нерсеге денесин, ээсин ошол нерсеге түртөт да. Мына ушул жүрөк чыныгы саламатта болгон тунук, таза жүрөк да. Адамдын жүрөгүнүн таза экен аламаттары бар. Ошол аламаттардын бири Аллах Таала буйруган ибадаттарда дайыма мындай таквачылык да. Аллах Таала эмнеге буйруган болсо, ошол нерселерди калтырбай, важибин важиптей, сүннөтүн сүннөттөй карап, дайыма ошол нерсеге
көңіл бұрып, майдасына чейін қалтырбай ушунчалык кылдаттык менен амелатты. Экинчи аламаттары жүрөктүн таза экени, ал ушул убакытка аябай көңүл бурат. Аябай көңүл бурат. Ушунчалык кээ бир адамдар бар го, акчасына аябай сараң. Ал акчасына сараң эмес. Себеби акчаны Аллах Таала бер деди Аллах жолуна, ал акча жана келгенде жомарт. Ал эми убакыт жана келгенде аябай сараң да. Себеби ал үчүн 5 мүнөт 2 ракат намаз турат. 10 мүнөт 4 ракат намаз турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам раката аль-фаджр хайр минад дуня ва ма фиха дегенде. 2 ракат фажр намазын сүннөтү бул дүйнө жана бул дүйнөдө бардык нерседен артык дегенде. Караңыздар. Ал эми жарым саат, 1 саат бирөөгө берип коюш, же бир жерде кетирип коюш жөн эле бош. Ал үчүн миллиард долларды бирөөгө эмне же талаага эмне чачып жүргөн дейт. Себеби эмне? Анын өмүрү күндөн, сааттан, минутадан, секундадан курларын жакшы билет. Ар бир күн өткөн сайын Раббысына жакындап атканын билет. Жүрөгүн тазарта турган, нафсысын тазарта турган нерсе менен алек болот ал. Мына ушунчалык эмнеде сараң экен? Убактысында сараң да. Мына ушул жүрөктүн таза экен экинчи аламаты. Үчүнчү жүрөктүн таза экен аламаты, ал ибадат кылганда, Аллаху акбар, биз жоготкон нерсени ал тапкан болот да. Азыркы учурда көпчүлүк адамдар даттанып, намазымда рахат жок деп даттанып жүргөн нерсе мына ошол адамда болот. Кайсыл адамда намазында, ибадатында рахат болгон болсо, ошол адамдын жүрөгү алхамдулилlah. Аллах Таала мактап айтып берсин да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, "О Билал, азан айткын, бизди рахаттандыргын" деген. А биз азан айтканда тескеринче эмне? Кыйналып атабыз. Азан айтылганда, ой, намаздын учуру кел деп кээ бир адамдар кысылып намазга, мечитке барып атат. Алар жарым саат, 1 саат мурун келип мечитте намаз окуп, ошол намаз менен рахаттанган. Ошол намаздын убагы буларга ушунчалык не рахат алып келген себебинен намаздын убактысын алыстан эрте күткөн да. Ушунчалык намаз убагы келгенде сүйүнүшкөн алар. Себеби рахаттана турган жерине ал барат да иншалла. Төртүнчү жүрөктүн таза экен аламаттарынын бири, ал намазга киргенде бардык нерсени унутат да. Ибадатка киргенде бардык нерсени унутат. Бирок биз азыр ибадатка киргенде баленин баары ошол жерде зикир кылып атпайбы? Маселенин баары ошол намаздан чечилип атат да. Сенин соодаң болобу, бирөө менен болгон талашың болобу, урушуң болобу, баары намаздын ичинде чечилет да ошеден. Ошол жерден сүйлөшүп, анан намаздан аяна чыгасың да. Мына бул эмне? Бул жүрөктүн бузулганы да. Жүрөктүн бузулганы. Андан кийинки 5-нчиси жүрөктүн таза экен аламаттарынын 5-нчиси, ал ар дайым Раббысын эскеп жүрөт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Раббысын ар бир абалында зикир кылып жүрчү эле дейт да. Бирок биз каякта калдык биз? Ушундай сүннөттөрдөн, ушундай ибадаттарын өтө артта калып да. Мына ошол себептен ушундай деңгээлде жүрөбүз. Андан кийинки экинчи жүрөк бул өлгөн жүрөк. Өлгөн жүрөк. Ал Раббысын тааныбайт. Таухидти билбейт. Сүннөттү билбейт. Ага таухид менен ширк айырмасы жок. Сүннөт менен бидаттын айырмасы жок. Күнөө иш менен ибадаттын, халал менен харамдын, батыл менен хактын айырмасы жок да. Тескерисинче ушунчалык терең өлгөн, катуу өлгөндөркө тескери болуп калган да. Харам нерселер ага жакшы көрүнүп, халал нерселер ага харамдай көрүнүп калат аларга. Ушунчалык нафсысы дагы, жүрөгү да ушунчалык бузулгандардыкы бул. Жеткен жерине жеткен да. Мына бул өлгөн жүрөк.
Аллах Таала ушундай жүрөктөн бардыгы сактаган болгон болсун. Амин. Мындай жүрөк ал нафсысы, хавасы эмнени жакшы көргөн болсо, ошо менен жашайт да. Нафсысы бир нерсеге, хавасы бир нерсеге буйруган болгон болсо, ошо менен кылат. Хавасы бир нерсени жакшы көрсө, аны жакшы көрөт. Хавасы бир нерсени жаман көргөн болсо, аны жаман көрөт. Хавасынан ечип алган да. Ал эми үчүнчү жүрөк бул оорулуу жүрөк. Ушул оорулуу жүрөктөн көп адамдар саламатты эмес да. Ооруп калган жүрөк. Бул рак оорусу менен адам ооруса, бул денедеги оору да. Денедеги оору. Буну дарылоо жолун тапса болот. Бирок жүрөктүн оорусу дагы бар да. Аны дагы дарыласа болот. Бирок экөөнүн айырмасы асман менен жердей. Сен дене оорусун дарылай турган нерсе менен жүрөк оорусун дарылай албайсың. Ооруган жүрөктөрдүн аламаттары. Кээде бир адамдын жүрөгү ооруйт, ошол жүрөгүнүн ооруп жүргөнүн адам билбеши мүмкүн ээси. Кээде жада калса алымдар айтат, кээде адам ушунчалык катуу кеткенден жүрөгүн өлүп калганда сезбеши мүмкүн дейт да. Ошондуктан көпчүлүк адамдардын жүрөгү кандай бир нерселер менен ооруйт да, ооруп калган да. Күнөөлөр менен. Себеби күнөө менен ооруганда кээ бир күнөөлөрдү кылса дагы жүрөгү кайгырбайт. Кээ бир важиптерди таштаганда ошол важипти таштагандык үчүн кайгырбайт да. Мисалы намазды, фажр намазын уктап калса, же жамаатка барбай калса, күндө кайталана берсе дагы жүрөгү кайтарбай калат да. Жүрөк кайтарбай калат. Же бир харам иштерге карап, харам иштерди кылып калат, ошол харам иштерден жүрөгү кайтарбай калат да. Аллах Таала буйруган нерсени сен таштаганда, жүрөгүң ошол нерсени кайтарбаса, же Аллах Таала харам кылган нерсени сен кылганда, жүрөгүң ошол нерседен сени кайтарбаса, бул харам деп. Анда сен билгениң, сенин жүрөгүң кандай бир деңгээлде ооруп калыптыр да. Көрүңүздөрбү? Будан көпчүлүк адамдар саламатты эмес да. Илля мен рахима Рабби, бир гана Аллах Таала саламатта кылып, жогорку деңгээлде болгон адамдар болгонбуз, алхамдулилла, бирок көпчүлүк адамдар тууралуу сүйлөшүп атабыз да биз. Жүрөктү биринчи оорута турган, жүрөктүн ууларынын бири, өлтүрө турган, оорута турган ууларынын бири Абдулла Мубарак айтат, "Райту зунуба тумитул кулуб" дейт да. Мен күнөөлөрдүн жүрөктү өлтүргөнүн көрдүм дейт. Себеби адам күнөө кылыш менен, бир күнөө, эки күнөө, үч күнөө кылыш менен бара-бара ошол нерсе адат болуп калат дагы, бара-бара жүрөгү ооруп, өлүп кете берет да. Ошон үчүн күнөө кайсындай, кандай гана күнөө болбосун, ал жүрөктү өлтүрөт. Экинчиси, жүрөктү өлтүрө турган, оорута турган нерселердин экинчиси, ал көп сөз сүйлөө. Көп сөз болгондо пайдасыз сөз. Аллах Таала Куранда "Ма ялфиз мин кавлин илля ладайхи ракибун атид" дейт. Адам кандай гана сөз сүйлөсүн дейт, оозунан кандай гана сөз чыкпасын, аны байкап тура турган Аллах Тааланын периштелери бар дейт. Биз оозубуздан эки тамгадан куралган, же бир тамгадан куралган сөз чыкпасын, жада калса алымдар намазда туруп кыйналгандан, уф дейт го, баягы кыйналып. Ошол нерсеге чейин жазылат деп айткан алымдар болгон да. Периште ошол намазда сен көп окуп кыйналганда чыккан үннү да периштелер калтырбай жазат деген да. Эгер ошол нерсени сен ибадаттын үстүндө кыйналып чыккан үндү периштелер жазат дей турган болгон болсо, сен анда бирөөдү сөккөнүң же бирөөгө зыян бергениң тилиң менен жазылбай калышы мүмкүн эмес да.
дап дана ачык жазылат. Эртең астыңа келет, өз көзүң менен окуйсуң ошону. Жана окуп ошол нерсеге жооп бересиң, жана азапталасың да. Алла сактаган болбосун. Абдулла ибн Сакафи деген сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мынтип айткан экен: "Я Расулаллах, сиздин бизге корккон нерселердин эң коркунучтуу эмне?" дейт. Деп сураганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? "Хаза ва хаза билисанихи." Бул нерсе деп тилин колу менен пайгамбарыбыз көрсөткөн экен да. Тил. Ошол нерсеге өтө эйтат болгон экен да. Бул Тирмизиде келет. Хадисте Албани Захабилер сах деген. Андан кийин башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сураганда: "Я Расулаллах, мен нажату?" О Аллахтын элчиси, кутулуу эмнеде? Кантип кутулабыз деп суроо бергенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тилиңди тый деп айткан экен да. Азыр биздин көпчүлүгүбүздүн тилибиз тыйылбаган себебинен ар кандай күнөөлөргө түшүп атабыз да. Ошондуктан тилге аябай саламатта болуш керек. Бул Тирмизиде келет. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра деген хадис: "Кимде ким Аллахка жана ахирет күнүнө ыйман келтирген болгон болсо, ал жакшы сүйлөсүн же унчпасын" дейт да. Адам жаман сөз сүйлөгөн сайын ал күнөө да анын баары жүрөктү оорутат, натыйжасы барып жүрөктү өлтүрөт да. Абу Хурайра радияллаху анху риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Аллах тааланын кулу" дейт, "ушундай бир Аллах таала Раббысы разы болгон бир сөз сүйлөйт" дейт. Ошол сөздөн Аллах таала разы болуп, аны жаннатта даражаларга көтөрөт дейт да. Ал эми башка Аллах тааланын кулу ушундай бир Аллах тааланын ачуусун келтире турган бир сөз сүйлөйт дейт. Бирок ошол ачуусун келтире турган сөздү сүйлөгөндө ал ошол нерсеге көңүл бурбайт дейт да. Маани бербейт дейт ошону. Бирок ошол сөзү менен ал тозокко чөйт дейт да. Тозоктун чукуруна чөйт дейт. Ошондуктан адам өтө тилине эйтат болуш керек да. Абдулла Масуд айтат: "Түрмөгө, камоого менин тилимен өткөн муктаж нерсе жок" дейт. Тилди түрмөгө камаш керек дейт. Бул деген эмне деген мааниси? Көп сүйлөш керек да. Сүйлөйсүңбү? Жакшы сүйлө машалла. Бирок сүйлөй турган сөзүң жаман сөз боло турган болгон болсо, эртеңки күнү кайта ошол сөзүң менен суралып, азаптала турган болгон болсоң, анда ал сөздү сүйлөбөш керек да. Абу Дарда радияллаху анху айтат: "Аллах таала сага 2 кулак жана 1 тил берген" дейт. Ошондуктан сен эмне инсаф кыл дейт. Инсаф деп билесиңерби? Адилеттүү бол дейт да. Көп уктагы, аз сүйлө дейт да. Маселе түшүнүктүүбү? Сен көпчүлүгүн эмнеге бер дейт? Кулакка бер дейт. Ук дейт да. Кээде сүйлө дейт да. Көрсөңөрбү? Машалла. Алтын менен жаза турган сөздөр да. Абу Дарда. Бул асар. Үчүнчүсү гаддыл басар. Көзү сактоо. Бул Ан-Нур сүрөсү, Аллах таала Куранда Ал-Нур сүрөсүндө "Кулил муъминина" дейт. Момундар айткан дейт. "Яудду мин абсарихим", алар көздөрүн сактасын дейт. "Ва яхфазу фуружахум", жана эмне? Фарыздарын. Фарж деген билесиңер, Фарж деген адамдын мүчөсү. Ошону зинадан сактасын дейт да. "Залик азкалахум", мына ушул нерсе алардын тазалануусу үчүн жакшы дейт да. "Инналлах хабирун бима яснаун", Аллах таала силердин эмне жасап жатканыңарды жакшы билет дейт да. Негизи маселе көп болчу. Бирок намаздагы убагы жакындап калды. Иншалла шашпай бул маселени иншалла дагы улантабыз. Узун маселе негизи. Аллах таала валимасына баарыбызды келип отурушка насип кылган экен. Бир тууганыбызды көкүрөгүн ачсын иншалла. Аллах таала өзүнүн кошкон жубайы менен бул дүйнө ахиретте бактылуу болсун. Аллах таала ушул экөөүнө солих перзенттерди берип, Куранга, сүннөткө кызмат кылып, келечекте иншалла өзүнүн жаннатта даражасын көтөрүшкө себеп боло турган уулдарды, кыздарды насип кылган болсун.
Albatta uylönүү пайгамбар сүннөтү. Мына баарыбыздын башы чакырып, маселе тамакта эмес. Маселе көптөн бери көрүшпөй жүргөн бир туугандарыбыз бири-бирибизди көрүп кубанып, ыймандашып, аз болсо да кичине ибадатка болгон умтулуубуз ашкан болгон болсо, же болбосо бирөөбүз бир күнөдөн болсо дагы башыбыз тарткан болгон болсок, бул иншалла сооп ушул мажлистин ээсине жазылат да. Аллах Таала баарыбызды туура жолго салсын. Аллах Таала баарыбызды илим ээсин сыйлаган, илим талап кылган, илимдин кадырын билген, баркын билген, солих, таква, илимдилердин жолунда жүргөн, акыл эстүү, таква, солих, нафсысы таза, жүрөгү таза, өзү сүйгөн чыныгы мусулмандарын кылган болсун. Баракаллаху фикум.